Мен 1 жылдан бери сиз айткандай кылып чыдап келем. Аракет кылдык. Бирок такыр балалуу болбой жатабыз. Анан бир жерде нано технологиялар аркылуу боюнда бүтүрүшөт экен. Бирок ал аябагандай кымбат экен. Анын үстүнө кепилдик да беришпейт экен. Мен дагы неберени жыттагым келип, Кудайдан күн сайын суранам. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Ай ишенимге бекем тургула. Ата, биз бала багып болсок кандай дейсиз? Улуу жазууда Кудай жетимдин атасы, жесирлердин коргоочусу деп жазылган. Балам, бул оюңар мага абдан жакты. Эми аны келинчегиң экөөңөр шашпай акылдашып чечип аласыңар. А мен болсом баланы өз неберемдей кылып чоңойтуп алам. Чоң рахмат, ата. Анда бизге ак батаңызды берип койбойсузбу? Мен улуу жазууну окуп чыктым. Ал жакта атанын батасы аябагандай таасирдүү экен. Ой, алтындарым. Албетте берем. Кана. О, жаратканым. Ааламдын ээси. Балдарыма батаңды бере көр. Каалайм балдарым. Көп балалуу болгула. Бактылуу, таалайлуу болгула. Ар дайым ортоңордо сый урмат менен сүйүү болсун. Омин. Омин. Чоң рахмат, ата. Рахмат, ата. Кудайга рахмат. Келиңиз, тамактаныңыз. Ата, кандайсыз? Ой, жакшы. Калайыңдар, келдиңерби? Ата. Киргиле. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Ата, сиз бизге ак батаңызды берген үчүн биз сизге белек алып келдик. Эмне болгон белек? Ачсаңыз көрөсүз. Бул эмнеңер? Ата, Ата, түшүнгөн жоксузбу? Жок. сиз жакында неберелүү болосуз. Болсун. Бана багып алайын деп чечтиңерби? Балким кийинчерээк багып алабыз, бирок азыр эмес. Ата. 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 Ата? Ата, эмне болду? Алтындарым десе. О, Кудай, рахмат. Чоң рахмат. Алтындарым.